Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 26 август 2025 жыл Ноқат шаарындағы ушул базардың туғандар бұйырса ушул еттердің бағасын таныштырабыз. Бұдан 4 күн алдын тартқанда еттің бағасы 600 сом болчу эле. Азыр эми кайра Ноқатта еттің бағасы көтөрүлүптүр. Ошо 22 август күнү тарткан элем. Ошондо эттердин бардыгында 600 сомдон болчу. Азыр уже 650 сом дейт еттин баасы. Мына туугандар. 650 болду ошондо, 650 болду. Көтөрбөгөлөр деп өткөндө айткан эле, кайра 650 болду дейт го. Саламалейкум. Канча экен еттин баасы? 650 болду уже. Бұдан 3 күн бұрын 600 беле? Көтөрүлдү кайра. Көтөрбөгөлөр деген беле өзү негизи? Дебедиби? Онда эскертүү берилбедиби? Онда эскертүү берилген жокпу негизи? Şu Ноқатта 650 болып тұр. Бардық жерде эле. Ассаламу алейкум. Қанша екен еттің басы? 650. 650 дейді бұл жерде дағы. Қазір бардығында 650 болып тұр. 4 күн Altın 600 somdan satып attı. Dostum et kança eken? 650. 650 de. Mına вообще Ноқаттың бардық базарларында уже 650 болып тұр ет. Ескертүү берилбеди дейт го. Өткөндөрдү интернеттерде вообще күчтүү чыгып атты эле, эскертүү берилип атат. Еттин баасы көтөрүлбөйт деп. 650 уже болуп тур да. Ассаламу алейкум, еттин баасы. Ассаламу алейкум, канча экен? 650 болду а? Көтөрбөгөлөр деген эскертүү берилген беле? Эт көтөрүлбөсүн деген эскертүү берилген бе? Эскертүү берилбедиби? Андай эскертүү берилген жокпу? Мен билбейм, эң күчтүү нерсе 650 болду бул жерде дагы. 650 экен а? Бирок эми бизде мынау сөөк, жигер, май баары кошулат да. Ет көтөрүлбөсүн деген эскертүү берилген беле? Бардыгы эле мен билбейм дейт го. Шептер билет дейт. Шуну караган адамдар барбы? Өткөндөрдө бишектерде вообще күчтүү эскертүү берип атты эле, көтөрүлбөйт деген сунуштар болуп. Уже 650 болуп тур. Әлем сіздер жақта қандай болса, комментарийге жазып кетіңіздер.